Биздин мусулман экенибизди тастыктоочу шахадат келмеси кандай айтылат? Билбейсиз. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Кайрадан айтсаңыз? Ла иляха иллаллах. Азыр мен айтам, аркамдан кайталайсыздар, э? Келиңиз беке. Анда эмесе достор, бизде 3-чү суроо. Чыңгыз Төрөгулович Айтматов кайсыл жылы төрөлгөн? Билгем, окугам школда, унутуп коюптурмун. Эскерт. 1928 жылы Талас областынын Кара-Бура районуна караштуу Шекер айылында. Демек, ашхаду алла Ашхаду алла илаха иллаллах. Урматтуу достор, бизде экинчи суроо. Дааратканага киргенде кайсыл дуаны окуп киребиз? Бисмилlah делебиз. Жок, бисмилlah айтпайбыз ал жерде. Аллахума инни аузбика минал хубси вал хабайс. Мен Нурсултан Кенжебаев, бул каналдын админи катары, бул кайрылууну аягына чейин көрүүңүздөрдү суранам. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө Кыргызстан коңшу мамлекеттерден бир топ жылга аркада калганбыз. Ошону менен биргеликте эле ушундай диний долбоорлор, диний проекттердеги эле медиа тармагында дагы бир топ аркада келе жатабыз. Албетте азыр ушундай бир жакшы проект, долбоор тартуу үчүн акыр ая келип, акча каражатына, финансага келип такалат. Ыйламаган балага эмчек кайда дегендей, ушул кайрылууну алууга туура келди достор. Биз колунда бар инсандарга жана ушундай бир компанияларга, магазиндерге кайрылабыз. Биздин долбоорго спонсор болуп берүүгө чакырабыз. Албетте сиздерден жөндөн-жөн гана акча сурабайбыз. Сиздердин компанияны, сиздердин брендти биз колдоо келишинче жардамалап, реклама кылып бергенге аракет кылабыз албетте. Эгер биз менен иштешем, биздин долбоорду колдойм деген инсандар болсо, анда астындагы номерлерге жана Instagram баракчабызга кайрылсаңыздар болот. Анан достор, дагы бир айта кетчү нерсе, биз ушундай өзүбүзгө дагы бир жакшы максат койдук. Ушул каналыбыздын катталуучуларын күз айына чейин 100 000 катталуучуга жеткиребиз деген. Албетте бул иш үчүн сиздердин түздөн-түз жардамыңыздар керек болот. Эгер сиз биздин каналга дагы деле катты элек болсоңуз, анда бул жерде турган кызыл подписаться деген кнопканы басып коюңуз. Жана ошондой эле бул видеону көбүрөөк инсандар көрүү үчүн бул видеого лайк басыңыз. Эгер бизге кандайдыр бир ой, пикир, сунуштарыңыз болсо, анда астындагы комментарийге жазып калтырсаңыз, биз сөзсүз түрдө окуп чыгабыз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар, жакшылыкта жарышалы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху достор. Сиздер менен кайрадан Нурсултан Кенжебаев YouTube каналында илим издеп долбоорунан жүз көрүшүп турганыңызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Иншалла биздин бүгүнкү чыгарылышыбыздан кызыктуу жана пайдалуу болот деген жакшы ниеттебиз. Биздин чыгарылып жаткан видеолорго лайк басыңыздар, досторуңуздар менен бөлүшүңүздөр. Албетте бизди колдооңуздар, колдон келишинче албетте. Урматтуу достор, бизди онлайн көрүп жаткан көрүүчүлөр үчүн дагы бүгүн суроолор даярдаганбыз. Суроолорду видеонун аягында айтабыз, андыктан туура жоопторду астындагы комментарийлерге жазып калтырсаңыздар болот. Жеңүүчүлөрдү болсо биз Instagram баракчабызга буюрса жарыялайбыз. Андыктан барыңыздарды активдүү катышып берүүгө чакырабыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, эгер сиз адал шарт менен рассрочкага телефон же үй тиричилик буюмдарын алууну кааласаңыз, анда сизге ислам принциптери менен иштеген El Mobile KG дүкөнүн сунуштайбыз. Шарттары өтө жөп-жөнөкөй. Эгер сиз бир телефон алууну кааласаңыз, анда сизге баштапкы төлөм жана паспортуңуздун көчүрмөсү керектелет. Толугураак маалымат алууну кааласаңыздар, El Mobile KG'нин Instagram баракчасына жана астындагы номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум достор. Колумда турган Poco X4 Pro үлгүсүндөгү смартфон. Мунун толук баасы 28614 сом. Эгер сиз бул телефонду алам десеңиз, баштапкы баасы 5723 сом жана ай сайын 3815 сомдон төлөп алып кетсеңиздер болот. Жана ошондой эле достор, сиздер iPhone, Samsung, Redmi үлгүсүндөгү телефондорду дал ушундай шарттары менен келип алып кетсеңиздер болот. Эгер сизде 3150 сом акчаңыз болсо, дал ушул турган газ плиталардын баштапкы төлөмүн берип, калганын 6 айга бөлүп, айына 2000 сомдон төлөп кенен иштете берсеңиздер болот. Эгер сиз колдо кир жуу берип тажаган болсоңуз, анда сизге дал ушундай жап-жаңы кир машиналарды сунуштайбыз. Баса достор, бул кир машиналардын баштапкы төлөмү 4000 сомдон башталат жана айына 3000 сомдон төлөсөңүздөр. Биздин мусулман экенибизди тастыктоочу келме кандай айтылат? Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. 100 мүнөткө вактыңызды алсак болобу? Бир-эки суроо менен кайрылсакчы. Болот, Бисмилла. Биринчи суроо мындай. Биздин мусулман экенибизди тастыктоочу шахадат келмеси кандай айтылат? Билбейсиз.
Müslümanбыз, э? Musulmonsiz. Demek Müslüman adam eng birinchi bu bizning kubölügüz, dokumentimiz bu shahadat kelimesi. Shahadat kelimesi hozir men aytdim, arqamdan qaytalaysizlar, э? Kelingizmi aka? Do'st kelingsiz. Хорошо. Bunday qilsin. Demek ashhadu an la Ashhadu an la ilaha ilaha illalloh illalloh va ashhadu anna va ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu va rasuluhu. va rasuluhu. Maşallah, şu kelimeni har doim qaytalab aytib yuradilar. Shahadat kelimasi bu albatta Alloh taologa jana aning payg'ambari bizning payg'ambarimizga iymon keltirib, bu ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Shahadat kelimesi aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kelimesi la ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah. Qayerdan aytsangiz? La ilaha illalloh La Muhammadur ilaha illalloh illalloh Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Maşallah, ha. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Aşhadu en la ilahe illallah, aşhadu enne Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Bizning musulmon ekanimizni tasdiqlovchi shahadat kelimesi. Kelme qanday aytiladi? Boshqacha aytganda kelme. Kelme. Yo'q. Bizning kubölügüz musulmon ekanimizni tasdiqlovchi kelme bor. Buni shahadat kelimesi deymiz. O'sha kelmeni bilmaysiz demak, a? Kenziranda bunday qilasiz, men aytayman, sizlar qarangizlar qaytalaysiz, a? Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha ilaha illalloh illallah. ashhadu anna Ashhadu anna Muhammadan Muhammadun abduhu abduhu va rasuluhu. va rasul Va rasuluhu. va rasul. Çok rahmat, Allah taala miningizga bereke bersin. Biz musulmon adam uşul kelimeni bilishimiz kerak. Bu bizning mına aytganda kubölügüz dokumentimiz, musulmon ekanimizni uşul kelime bilan tasdiqlaymiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah. Assalomu alaykum do'stlar, biz bugun Dordoy bozorundagi Nasat Shop islomiy tovarlar satgan do'konga keldik. Biz bugun ушул do'kon turалы sizlarga kengayroq ma'lumot bermoqchimiz. Bu do'konning daragi бұл жақтан Dordoy мешітінің арт жағы, ал енді бұл жақта болса, ошол Азия сауда борборунун арт жагында болуп калат экен. Урматтуу достор, сиздерге эң башында айта кетчү нерсе, сиздер исламий өлкөлөрдөн келген товарларды ортомчусуз розница жана дүң баада ушул Nasat Shop дүкөнүнөн түз кери алып кетсеңиздер болот. Кыргызстандын бардык областтарына жана ошондой эле коңшу өлкө Казакстан Республикасына дагы жеткирүү кызматы бар. Сиздерге эң эле биринчи айта кетчү товарыбыз бул супер тулпар товары. Эркектердин жыныстык ооруларына, простатитке, тукумсуздукка эң сонун каражат десек болот. Эми бул жакта женская масло аял затына тийишер болгон ооруларга, аял затына дегеле бардык ооруларына эң сонун каражат болуп эсептелет. Жана ошондой эле бул жакта супер витамин, чач түшүүсүн, тырнактын түшүүсүн, жана ошондой эле сөөк муун ооруларына өтө жакшы. Ошол хадисте келген сталхин канды эң сонун тазалайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, өлүмдөн башкасынын баарына дары деп бул кара зире майы. Бул жакта болсо ушул балдарга белгилүү болгон теке ушул жактан келип алып келсеңиздер болот. Ал эми бул жакта достор ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү жакшы көргөн ажва курмалары түз эле Аравиядан алып келинген эң сонун, эң мыкты сапаттагы курмалар. Ошондой эле бул жакта замзам суулары бар достор, түз эле Аравиядан келет. Эч кандай кошумчасы жок. Бул жакта арыктатуучу витаминдер жана ошондой эле салмак кошуучу витаминдер, чыгылса ошондой витаминдер толтура түрлөрү бар достор. Сиздердин кандай бир көйгөйлөрүңүздөр болсо, ушул дүкөндөн кайрылып кенен маалымат алсаңыздар болот. Андыктан сиздерге ушул Nasat Shop дүкөнүн баарыңыздарга сунуштайбыз. Урматтуу достор, бизде экинчи суроо, дааратканага киргенде кайсыл дуаны окуп киребиз? Сону билбейт экенмин. Собут менен киребиз, Собут менен киребиз. Аллахумма инни аузу бика минал хубзи вал хабаис деген дуаны окуп кеткенбиз, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп киргизе алабы? Собут менен киребиз, бирок дубасын Собут менен киребиз, кирип атканда Аллахумма инни аузу бика минал хубзи вал хабаис. Мааниси Аллахым жиндердин жамандыгынан жана ургачы жиндердин жамандыгынан мени өзүң сакта. Мааниси чыкканда оңуп менен чыгабыз жана гуфранака деп айтып коебуз. Дааратканга кирип жатканда так арабчасы эсимде жок.
Себеби мындайда бизде динде мажбурлоо жок, ошондуктан баягы баардыгын эле жатташка дагы биз буйрулбаганбыз. Бирок сүннөткө амал кылып ошону арабчасын айтса, анда береке бар. Азыр менин эсимде жок. Бирок кыргызчасы ошол шайтандан, эркегинен жана ургачысынан мени сакта деп кирүү. Аны унутуп калдым. Демек, Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайси. Бисмилля деп кетти. Билбейт ким экенбиз. Демек, Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайс деген дуаны окуп кирет экенбиз. Бисмиллахи Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайси. أعوذ بكلمات الله التامات من أعوذ بكلمات подождите Аллахумма اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم وجنيب الشيطان وجنيب الشيطان ما رزق الله أكبر башканы айтып койдум. Аллахумма инни Аллахумма инни аузу бика мин ал-хубси вал хабаис. Кыргызча кандай мааниси бар экенин билем да. Мааниси кандай болот? Мааниси неме оола мени ушу кирип атканда жиндерден мени коргой көр деп, жаман жиндерден деп. Жок, ошону билбейт экенм. Демек, дааратканага киргенде кайсыл дуаны окуп киребиз? Ошол дуаны өлбөйт экен, солут менен киребиз да. Солдут менен киребиз, ооба. Ошондо кирип баратканда кирелекте Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайс деген дуаны окуп кирет экенбиз, Бисмилля деле киребиз. Жок, бисмилляны айтпайбыз ал жерде. Эмне даараткана? Солут менен киребиз. Солут менен киребиз. Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайс. Аны эмесе достор, бизде 3-чү суроо. Чыңгыз Төрөгулович Айтматов кайсыл жылы төрөлгөн? Чыңгыз Айтматов 1000 жыл. Кыздар жардам беребиз. Гуглда калбай. Бәке жооп бербейли койчу. 1928 жылы 12 декабрда Чыңгыз Айтматов кайсыл жылы төрөлдү эле? 1928 жылы Талас областынын Кара-Бура районуна караштуу Шекер айылында. Шекер айылында болгон, машалла, мактан билиңизге береке берсин. Чоң рахмат катышканыңызга. Чыңгыз Айтматов 1908 жылы декабрдын 12 декабрда. Билбейт экенмин, бирок кайсыл жерде төрөлгөнүн билем да. Кайсыл жерде төрөлдү эле? Талас облусунда Шекер айылында төрөлгөн. Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда төрөлгөн экен. 2008 жылы 10 июнда бул аландан өткөн экен. Сиз да жардам берсеңиз болот. 1900 20 канчаны? 23 а нет 28 12 декабрда болгон экен. Таласта төрөлгөн байке. Төрөлгөн Шекер айылында. Билин жылын унутуп атам. 28 жылы 1928 жыл. Күнү кайсы эле? 12 декабр. Декабрда төрөлгөн. Машалла. Кайсы жыл? Ошону билбейт ким. Ошону билбейт ким. 1928 жылы 12 декабрда төрөлгөн. 1928 жылы 12 декабрь. Декабрда кайсыл жылы аландан өткөн? 2008 жылы кайсы күнгөндө билбейт экен. 10 июнда экен. Чоң рахмат. Разы болсун катышканыңызга, Аллах Таала билиңизге береке берсин. Билем, төрөлгөн жылын билбейм. Таластан төрөлгөнүн билем. Известный жазуучу экен билем. Аябай жакшы известный Кыргызстанды көтөргөн роман жазган жазуучубуз. Төрөлгөн жылын билбейт экен. Билгем, окугам школда, унутуп коюптурмун. Эскертме кылабыз, демек. 1928 декабрь күнү. Кайсынчы декабрь? 12 беле. 12 аз болду. Жок. Эсте жок. Тура жок бар бизде азыр. 1912 жылы. 12 ошол жер. 1928. 28. Кайсыл айда? Ай, неме? Кыш мезгили болчу. Кыш мезгили. Декабрдын кайсыл? 12. Демек 12 декабрда экен. Кайсыл жылы аландан өткөн? 2006 жылы.
8 2008 жылы 10-июнда каза болгон. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда эгер эсимден чыкпаган болсо төрөлгөн Жалалабадда. Таласта, ооба. Таласта шекер айрылымында төрөлгөн, ооба. Өлгөн жылын билесизби? Өлгөн жылы 2008 жылы май айында же июнь айында бекен. Июнь айынын 10-ында алам. Ооба. Германияда Люксембург шаарында клиникада ошол кээ биркилер айтат жүрөк оорусу менен деп, кээ биркилер пневмония оорусу менен деп айтышат, ооба. Чоң рахмат, Аллах Таала мелиңизге береке берсин. Аллах разы болсун. Ушунча келипсизге атайын келип катышып бергениңизге. Илимизди көрсөтүүсүн биз албетте ар дайым көрүп жүрөбүз, урмат кылабыз. Мисалы Өзбекстанда дагы Йөлөлөкей деген бир көрсөтүү бар. Ошого биз өттө баягы белая зависть деп коет эле. Бизде дагы болсо деп. Ошондуктан баягы силерде кеңири жайылышына Аллах Тааладан албетте береке сурап, ар дайым дуадабыз. Урматтуу достор, жана башында айтып өткөндөй эле биздин онлайн көрүп жаткан көрөрмандар үчүн да суроолорду даярдап койгонбуз. Андыктан суроо төмөндөгүчө. Ислам тарыхынан аялдарга тиешелүү. Бул аял өзү төрөлгөн эмес, турмушка чыккан жана төрөгөн. Биринчи суроо. Бул кайсыл аял? Экинчи суроо. Бул аял төрөлгөн, турмушка чыккан эмес, бирок төрөгөн. Үчүнчү суроо. Бул аял төрөлгөн, турмушка чыккан жана төрөгөн эмес. Бул кайсыл аялдар? Туура жоопторду комментарийге калтырып коюңуздар. Биз туура жооп берген катышуучуларды Instagram баракчабыздан жарыялайбыз. Андыктан биздин Instagram баракчабызга жазылып кеткенди унутпаңыздар. Ассаламу алейкум.